Баян мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Парламенти 28 июлдагы жыйынында депутаттар талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кайра добуш берип колдоп берди. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 97 депутат макул, 5 эл өкүлү каршы добуш берди. Сунуштуу, добушка коюм, добуш бериңиздер. Булар жашынып алып эле бир 50дөй компьютерди коюп алып эле анан ушу түз бараткан маалыматты дагы бул абдан жаман. Бул жанагы Чуагаж айтканы бар го, ушак айтканда бул бир адамдын этин жегенге барабар депчи. Булардык андан жаман болуп атпайбы? Адамдын эти эмес чыгыл, эми Кудай эле сактасын. Эми жок жаланы как будто ошол жанагы жанында жүргөндөй кылып айтып атат да, жанында жүргөндөй. Анан эл деген ушундай экен да, биринчи айтканда ишенбейт экен. Анан экинчи айтканда ойлонуп калат экен, үчүнчү айтканда ишенип кетет экен да. Кээ бирде деле баягы бийликтегилердин үй бүлөсү жөнүндө айтат, андай мындай жөнүндө айтканда, эми мындай жакшы ой жүгүртүп көргөн адам ошол айтып аткан кишиден сураш керек да, сен кайсы далилге таянып айтып атасың депчи. А далили жок эле бир нерсени окшоштуруп айтып койсо, эл деген сел да ушундай бүт маалыматка ишенип кетет. Белгилей кетсек, аталган мыйзам маалыматтарды манипуляциялоо жөнүндө деген ат менен былтыр парламент тарабынан 3 окуудан өтүп, президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн. Бирок коомчулук катуу каршылыгын билдиргенден кийин президент мыйзамга кол койбой, толуктап иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган. Социалдык тармактарда такталбаган маалыматтар тарап элдин оюн буруп жаткандыгын айтышат. Мындан улам фейктер учурда көп экендигин айтып, чыгарылган мыйзам долбоору туура болду деп билдиришет. Бул абдан туура болгон, абдан туура. Муну бир тизгиндеш керек. Бул керек болсо айтып атпайм, мунун аягы барып туруп эки мамлекетти чабыштырып койгонго чейин барат. Мунун убагында бул туура мыйзам болду. Керек болсо күн аябай ысытып ийди дегенге чейин барып атат да. Ушулар келген күн ысып кетти, чөп чыкпай калды деп. Эми чөптү тиги бийликтегилер суу сеп өстүрмөк беле. Анан бирдеме деп туура калыстыкты айтсаң, анан ошолордун деген пакта кору, анан бир балекет деп. Мен бийликтен мынакей айтып атам го, жумушта сураган жокпуз, эч бир жардам да сураган жокпуз, өз окатыбызды өзүбүз кылып атабыз. Ошолорго айтат элем, жанагы сабиз кымбаттап кетти, анан күн ысып кетти дегенде, күн ысып кетсе тиги суу сеп, мындай бир далдоо кылып ал дагы сабизиңди кыйкырып Facebookка жазгычакты бир алакандай жерге бир сабиз айдап алсаң пайда дегенде айтат элем да. Бир кыймылдаш керек да, бизде эмне жер көп экен. Быйыл июнь айынын аягында депутаттар жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл албай койгон болчу. Регламентке ылайык мыйзам долбоору четке кагылгандан кийин 6 айдан кийин каралышы керек. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.